Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, Кутмандык ушуга кечиңиздер менен адаттагыдай эле биз 7 каналдагы Талант Тапалар телепрограммасын баштадык. Бүгүн дагы өлкөбүздө мыкты таланттар келип, сиздерге жагымдуу маанай тартуулайт. Андыктан 1 саат бою биздин эфир менен бирге болуңуздар. Менен эмди көрбөй калсам, сагынам, мен эркелеп чыккым келбейт жанынан. О адамдар биз энени сыйлайлык, эне ыйык, эне кымбат баарынан дегендей. Бейшенен таман алдында дейбиз. Ушул биздин 7 каналдагы Талант Тапалар телепрограммасы ар жекшембиде сиздерге жагымдуу маанай тартуулап, өлкөбүздөн келген таланттуу апалардын өнөрүн, талантын сиздерге тартуулайбыз. Ал эми мына ушул куттуу кечте дагы өздөрүнүн бир жакшы ырлары менен, өздөрүнүн чыгармачылыкта болуп жаткан баягы жаңылыктары менен биздин куттуу студияга кадырлуу конокторубуз, кадырлуу меймандарыбыз, таланттуу апаларыбыз келип отурат. Алар кимдер десеңиздер, Өмүр Жазы тобу Бишкек шаарындагы Ак Босого конушунан келип отурат. Арбаңыздар апалар, кош келиңиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Бүгүн ошол биздин жалпы көрүүчүлөргө, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол Өмүр Жазы тобу өздөрүнүн чыгармаларын, жакшы маанайын сиздерге тартууламакчы. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бул Өмүр Жазы тобунун жетекчиси ким? Бул кандай топ деп турсаңыздар, Өмүр Жазы тобунун жетекчиси Шарапова Роза эжекебиз. Кош келипсиз, Роза эже. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Жана ошондой эле мына ушундай апалардын талантына талант кошуп, өнөрүнө өнөр кошуп, аларды ырдатып, бүгүн эфирге алып келген музыкада агайыбыз Талай Бегалиев агай. Жана ошондой эле топтун мүчөлөрү менен дароо эле тааныштырып кетейин. Алтынгүл Салиева апабыз бар бул жерде. Жана ошондой эле Айдилде Жумагазиева апабыз бар. Уларкан Култаева, Кумаркан Мамбетжанова, жана ошондой эле Алмагүл Бейшенбаева апаларыбыз бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө өз таланттарын тартуулашат. Роза эже келиңиз эми, дегенде жетекчи катары, ушул топтун башчысы катары биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан кийин эфирибизди баштайлык. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биз Өмүр Жазы тобунан келип бул жерде өзүбүздүн өнөрлүбүздү көрсөтөлү деп келип отурабыз. Биздин топто ушу 6 кыздардан турабыз. Өмүр Жазы тобунун түзүлгөнүнө бир 3 жыл болуп калды. Андан мурун Ак Босо кыргактарында жүргөнбүз. Ак Босо кыргактарында кыздардын өзлөрүнүн иштери болуп калып, алар чыгып кетишкенден биз өзүбүз Өмүр Жазы тобу деп өзүбүзгө ат коюп, ошо менен чыгып келатабыз. Кудайга шүгүр. Бул Өмүр Жазы тобу менен ар кайсы жактарга барып концерттерибизди коюп атабыз. Турцияга чейин бардык, Алматага чейин, андан башка Анталия, көп жерлерге барып, мындай чакырган жерлерге барып да концерттерибизди коюп келатабыз. Жакшы, кыздарыбыздын бардыгы тең өнөрлүү, таланттуу, бардык жерге дайым даяр турган кыздар менен жүрүп атабыз. Кудайга шүгүр. Топтун өмүрү узун болсун дейли. Өзү дагы Өмүр Жазы экен. Мурда ошол Ак Босо ыргактары деп ырдап жүргөнүздөрдү билебиз. Анан эмне үчүн Өмүр Жазы деп кайра топтун атын алмаштырып койдуңуздар? Себеби дегенде ал жактагылар өздөрүнчө иштер болуп калды, анан өзүбүзчө кийин да түзүп калабызбы, колубуз бошогондо деп калышты да. Анан кийин кой анда буларга мешать этпейли, биз өзүбүзчө Өмүр Жазы кылып алалы. Биз өзүбүзчө кеттик дедик да. Анан Өмүр Жазы тобу кылып, ошо бойдон жүрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Жакшы. Топто 6 апа бар азырынча, агай менен 7. Бул ошол идея деп коелу, кимден пайда болду ушундай өзүнчө бир топ түзүп чыгалы? Ак Босогодон сурулуп деп. Эми мындай убакта кыздарыбыздын бардыгы эле ошондой болуп калды. Баягы бекер отурабыз, азыр баягы неберелерди баккан апалар чүнө тияк бияка чыгып, элин баягы көнүп калганбыз да, тиги берки Ак Босо кыргактары менен жүргөн. Кыздар отура албай коюшту, кой өзүбүзчө группа түзөлү, өзүбүзчө топ түзөлү дешип, ошо бойдон топ түзүлүп калды. Жакшы. Эми топтун аты Өмүр Жазы деп атпайбы? Көп топтор бар Кыргызстанда. Кез топтор баягы, кээ бирки топтор аттары бири-бирине окшошуп кеткен бар. Досторду десең дагы башка өрөөндө, башка областта досторду. Анан сиздердин баягы топтун аты Өмүр Жазы дегенге мен эмне үчүн Өмүр Жазы деп койдуңуздар деп суроо берейин. Ушунчалык сонун атта бул Өмүр Жазы деген бул өмүрдө өмүрүбүздө дайыма жастагыдай болуп, дайыма жаңылануу болуп турсун деген гана ниет менен койдук. Кыздар баардыгы сүйлөшүп отуруп, ушул жакты барыбызга. Ушул атты коелу дедиңиз. Өз атын ушул атты коелу дедик да. Өмүр Жазы өмүрүбүздө дайыма жастагыдай болуп турсун.
тура жаздай жадырап жүрөлү деген бир Жаздай. жакшы маанайда койупсуздар. Эми топту жаңыдан түптүп атсаңыздар, мурда башка топ болсо, бул топту жаңыдан түптүп атсаңыздар өмүр узун болсун дейлик. Биздин телекөрүүчүлөр дагы мүмкүн кандай ырдашат болду экен бул апалар деп сиздердин өнөргө суктанып турган болуш керек. Себеп дегенде мынакей азат аяктан баштап чүкө, комуз, дагы башка бир колуңуздардагы баягы аспаптарды көрүп атабыз. Бир жакшы хор менен баштап бериңиздер, анда келиңиздер, Болуптур. Баштап берели. Картайтпайт мени заманам. Айбар кеттиң эми. Кол чабалар болсун, чачымды бурулбаста да картайтпайт мени заманам дейт. Эң башкысы карабаңыздар, ушундай эле талантыңыздар жерге тартылап жүрөңүздөр. Топто бардыңыздар аспап жерде окшойсуздар. Роза. Башты бар өзүлө чертебиз, анан анча-мунча анча-мунча чүкө чертебиз. Жакшы. Мына ушундай таланттарды чогултуш каяктан таптыңыз? Себеп деген эми мына ошол сиздер жашап аткан Ак Босого деген бир чоң эми айыл десек болот эми. Шаардын айыланын баягы кичинекей айыл болсо бат-бат таап аласың, тиги ырды айт, бул ырды айт деп элечи. Анан шаардын ичинде кандай кылып таап атасыз мындай таланттарды? Таланттарды мурун ошол жерде ким Ак Босо кыргактарында жүргөн кыздардан да бар. Ким Алмагүл, ким Комаркан, Айдилде, Алтын, мен, бул кыз жаңы келди. Бул кыз өзү таап алды бизди. Өзү издеп келдиби? Өзү издеп келди. Анын арасында ушул апалардын эң аксаганы музыкант жагынан аксайт да. Көбүнчө ушул музыкант табыш кыйын, апалар менен жүрүш керек, апалар менен иштеш керек, аларга ырларын баягы даярдык көрүш керек дегендей. Талай байке, сиз каяктан таап алды? Ошо Ак Босогонун мектебинде иштейм. Дайыма ошо апаларга ыргеселерди академия ойноп жүрөм, анан эжелер суранышты ушинтип ойноп берип кой бизге. Ошо менен сиз бүгүн эле келип ойноп бересизби же мындан кийин топ менен эле чогуу эле берейин деп атасыз? Дайыма эле чогуу ойноп жүрөбүз. Дайыма. Бизди мына комузду үйрөткөн ушул балабыз. Комузду үйрөтөбүз. Жана дагы бир нерсе айтпай калдым, биз жанагы кайсы жактарга барат. Биз болсо азыр шаарларды биздин өзүбүздүн ким
Могу жерде деле ушинтип Бишкекте деле концерт берип атабыз, бирок ушул концертибизди биз Көлгө коюп келдик. Токтогулга коюп келдик. Кудай буйруса мына 29-нда Кочкор районуна кетип атабыз. Апалар азамат. Бизде жалаң эле эмес да, комузубуз бар, ырыбыз бар, интермедиялары бар, бийлерибиз бар. Баягы концертте 2 сааттык. 3,5 саат коюп келдик. Токтогулга 3,5 саат коюп келбедикпи барып. Талай экен кыйнап койгон жоксуңарбы? Кечке чертире берип. Кечке чертип, анын үстүнө кийген кийимдерибиз да көп. Элдин баары суктанышып, ай, кандай кийимдериңерди улам чечип, улам кеткесиңер деп баары ушинтип мактап атышты. Ал жака барганда кандай элди чакырып акча коесуздарбы же? Атайын уюштуруучулар уюштуруп коюп, силер барып ырдап алып кетесиздерби? Жок, акча коебуз, билеттерибиз бар, афишаларыбыз бар. Бүт чоң жанагы артисттерди эле коебуз. Жакшы. Бизде дагы республика боюнча мына ошол таланттуу апалар көп. Алар дагы азыркы убактарда 5 жылдык, 7 жылдык уюшканына ушундай өздөрүнүн чакан концерттерин, чай концерттерин берип атышат. Анан сиздер дагы азыр жаңы уюшуп эле ушундай райондорго, Көлгө барып концерт коюп келипсиз. Абдан бул эрдик. Ал уюштуруу жагын ким колго алат? Ким уюштуруп берип турат? Же өзүңүз чуркайсызбы? Өзүбүз эле уюштурабыз, ушу кыздар менен акылдашып, сүйлөшүп, жалпы отуруп кандай кылалы деп бири-бирибизге немелерибизди айтып турабыз да, кеңешип турабыз. Эмнеге Токтогулга коесуздар, Кочкорго коесуздар, анан башка жака койбойсуздар? Жок, эми Кудай буйруса коебуз. Мына биринчи Көлдөн баштадык. Көлдүктөр барбы? Көлдүк кыз бар мынакей. Токтогулдуктан экөөбүз. Аякта тууган Нурук деген бар. Билеттерди бүтүрдүк да. Саттырып. Анан биякта мынакей азыркы мына Кочкордук кызыбыз бар. Кочкордо мен тейлейм деп бул күтүп отурат. Колго алып атат. Колго алып атат. Андан кийин мынакей Казармандагы кызыбыз бар. Кудай буйруса Казарманга барабыз. Таласка да барабыз. Жалалабадка барабыз. Кыргызстанды кыдыралы деп ушундай жакшы максат коюп атабыз. Жакшы, үйдө жона турбай, баягы анча-мынча баягы эмгектенип, анын үстүнө көңүл ачып, анан элге бир жакшы маанай тартуулайт экенсиздер. Анан Кочкорго жеме сөз берейин эми. Эжекем, эми Кочкорго ушунча чоң концертти уюштуруш канчалык кыйын, канчалык оңой? Эми ошончолук кыйынчылык болуп атат. Билеттерибизди талаттык, афишаларды чыгардык. Карылардын күнүнө карата барган атабыз. Эми биздин бул концертибиздин эң башкысы карылардын күнүнө карата болуп атат. Карт айтпайт мени заман аттуу, өмүр жазы тобунун неберелерден качкан 5 кемпирдин шоу концерти деп афишабыз чыккан. Ошо 5 кемпир неберелерден кантип качып, кандай жол менен апалардын жүрөктөрүнө эргүү берели деп ошондой ат менен чыгып баратабыз. Азаматсыздар, бизди көрүп жаткан жалпы таланттуу апалар дагы мүмкүн сиздерди көргөндөн кийин эмнеге биз концерт кое албайбыз деп калышы мүмкүн. Ошондуктан жалпы мына ушул биздин өмүр жаз тобунун концертине сиздерди ошол Кочкорго жакын же болбосо Токтогулдагы таланттуу апалар болсо барсаңыздар болот. Барып көрүңүздөр талантын, апалардын кийимдерин, формаларын. Анан 5 кемпир деп атасыз. Эмнеге 5 кемпир? Ал бирөө эмне болот ошондо? Бул эже жаңы келди. Жаңы келген. Биз мурун баягы ценкаларыбыздын баары 5 кемпир деп түзүлүп калгандан кийин бул эже жаңы келип аткандан кийин ошонун баарын үйрөнүш керек, үйрөтүшүбүз керек. Ошончолук кантип качканды үйрөтүш керек да. Кантип качканды, ценканы аткарышыбыз керек. Анан ар бир формаларды кийип туруш керек. Ошонун баарын эми жолго салып үйрөтүп атабыз. Анан биздики 5 кемпир болуп чыгып калды. Шоу концерт болчу. Азаматсыздар, эми келиңиз ошол Кочкорго концертти уюштуруп атпырбыз. Ал жакта биздин мына ушул телекөрүүчүлөр дагы барат, буйруса Карлар күнү 1-октябрга карата деп атасыздар. Эң башкысы сизге окшогон апаларыбыз аман болсун дейlik. Өзүңүз бир чыгарма аткарып бериң. Кайсыл чыгарманы ырдап бересиз бизге? Жеңишбек Шамшиевдин Кечирип койчу жыргалым аттуу чыгармасын аткарып. Айбали кеттик. Балында улам мен естеп, бассамда турсам сен естеп, башкага көңүл бурбайт, баягай күндөр элестеп, башкага көңүл бурбайт, баягы күндөр элестеп. Жүрөктү көрбөй калганыда, зырп этет жүрөк арманыда, өкүнүч мени мыжыгаты, өзүңдү көрбөй калганда. Өкүнүч мени мыжыгаты, өзүңдү
Erkeli kalsan asılım, yürek çeri cazılım. Aralay gelip geçemeyi, almalı bakacasını. Aralay gelip geçemeyi, almalı bakacasını. Bu izdihanın biri çok, burkurap yürek dili çok. Bir aytkan sözgü tarını, kayaka gittin jigi çok. Bir aytkan sözgü tarını, kayaka gittin jigi çok. Sen üçün dağlay ırdadım, dağile gele tırdadım. Getirgen günüm boynumdan, geçirip koyçu cırdanım. Getirgen günüm boynumdan, geçirip koyçu cırdanım. Geçirip koyçu cırdanım. Кол чабуулар болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин таланттуу апалар телепрограммасынан өмүр жазы апалар тобунун ырларына күбө болуп атасыздар. Токтогулдан Роза өзүңүз Токтогулдан. Дагы эжекем Токтогулдан, Токтогулдуктар өзү таланттуу келет, анан Токтогулга барсаң таланттардын баардыгы концертке келишпейт дейт го. Жок, аны биздигин укмуш келди. 18 майда бардык да энелер күнүнө. Кай жерде койдуңуздар Токтогулдун? Немесине Дупутурага эле маданият үйүнө койдук. Эл укмуш келди. Жанагындай Шайра апалардан да келип бизди поздравить этип, өзлөрүнө ыр бердик. Алар да сүйүнүп кетишти. Сиз Токтогулдансыз. Өзүңүз кай жеринен болосуз Токтогулдун? Чолпон ата, өзүмдүн эжем экенсиз. Мен да Токтогулданмын. Анан эми көбүнчө кой айтып калат да Токтогулдуктар оңой менен концертке келбейт, анан концертке келсе кол чаппайт депчи. Сиздердин концертти кандай кабыл алды? Аябай жакшы кабыл алышты. Аябай жакшы кабыл алышты. Зал толо келди. Чолпон ата айылы ошол улуу акын, демократ, Токтогул атабыздын туулуп өскөн айылы. Ал жерде ырчы чыкпаса болбойт болуш керек, э? Өзүңүз канча жаштан баштап ошол ырчылыкка кызыгып ырдап жүрөсүз? Ушул топко кошулгандан бери ырдап жүрөм. Мурда эми чакан төрөдө ырдасам, азыр ошо сахналарга, ушундай концерттерге ырдап жүрөм. Жакшы, мына ошол топко кошулгандан кийин репертуарлар деп калабыз, ыр тандоо жагы кыйын болбой элеби? Эми азыр апалардын жашына ылайыктуу ырларды табыш өтө кыйын, баардыгы эле сүйдүм, күйдүм, эжекем айткандай кечирип койчу мени. Кечирим сураган ырлар болуп атпайбы? Кыйналбай элесизби? Биз ыр тандаганда көбүнчө кеңешебиз, анын үстүнө биз эски ырлардан ырдаганга аракет кылабыз. Эми эски ырларда көбүнчө эми ошо сүйүү жөнүндө болсо деле эски ырлардан ырдаганга аракет кылабыз. Эми сүйүүсү жок ыр болбойт болуш керек, э? Эң башкысы ошол баардык ырлардан мен билгенден ошо сүйдүм, күйдүм деген бир жакшы сөздөр бар да. Апаларга деле ал ырлар кес-кесте жараша берет эмеспи, Розажа? Анан эми сизди бир ырдаталы. Токтогулдун кызы болсоңуз, таланттуу болсоңуз, өнөрлүү болсоңуз, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен эми Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынууну аткарып көрөйүн. Аябай эле кеттик анда эмесе, жалпы көрүүчүлөр үчүн, э? Көк асманы жарк дегенде чагылган, байкоосуздан жалынына кабылган. Бөтелегенде урчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңе жалынган. Азыр мен да ойлоп сени жатамын, ошол күндөрү бүткөнүңдү канымынан.
Yıldız sınmalı camı öçüp çıraqtar Alesimde bir oturçu ovaqtar Жүрөктөрдүн кагышканын тыңшачу Алыс калды алма жытты турактар Черчилего түгөнбөгөн күлөрүм Мин кайталап музыкалуу булактар Таппайм такыр махабаттын айласын Сагындым мени жолукчу күн ай башым Баштагыдай күтүп жатам азырда Булбул коштону тереземден сайрашым Ары бакта жолук челек бакчадым Айтчы деги асыл кечим кайдасың Ары бакта жолук челек бакчадым Айтчы деги асыл кечим кайдасың Айтчы деги асыл кечим кайдасың Чоулар болсын. Соны чыгарма бул ырларды 70-80 жылдары ошол эле Гүлсүн Мамашева, эжекелер ырдап келген, Зейнеп Шакеева эжекелер ырдап келген. Андан кийин эле сиз турбайсызбы? Негизи эле үндү кантип баягы кам көрүп турасыз? Себеп дегенден баягы көп айтып коет го, бизде үн деген калган жок, жаш кезде ырдаган үндөр жок азыр депчи. Ал эми сиздин үнүңүздү байкасак, жакшы эле ошол бойдон эле. Эми биз көбүнчө аккордеон менен көбүрөөк ырдаганга аракет кылабыз. Анан бир аз вокалга дагы барып катышканбыз. Ушу менен келатабыз ушинтип ата. Жакшы. Розажа, мына ошол топтун аксакалы, улузу ким? Мен. Өзүңүз, жакшы азаматсыз. Өзүңүз мына ошол концерт койгондо жалаң жандуу үндө коесуздарбы же ал жакта анча-мынча фонограмманы аралаштырып жибересиздерби? Эми ар кандай болуп калат. Көбүнчө эле жандуу үн менен ырдадык. Анан фонограмма бар азыраак. Арасында. Эми фонограмма болбосо болбойт да. Себеп дегенде чарчап калат, адам чарчап калат. Эми 3,5 сааттык концерт деген бул аябай эле көп концерт да. Өзү чоң ырчылар 2 саат концерт кылат, билесиз, улуттук филармониядабы, башка жердеби? Сиздер азаматсыздар 3,5 саатта элди тажатып алган жоксуздарбы? Жок, до конца отурушту алар кетпей. Кетип отурушты. Жакшы. Андан кийинки мынакей Алтын Гүл эжекебиз отурат. Саламатсызбы Алтын Гүл эже? Сиз деле ушул топ менен баягы башынан бери ак босок ырактарына менен жүрөсүз. Азыр топтон чыккыңыз келбей элеби? Жок, чыккым келбейт. Сагынып турам. Бат-баттан жолугушуп турабыз. Мына ошол кийимдер боюнча сурайын. Өзүңүздөр тигесиздерби же атайын буйрутма бересиздерби? Эми өзүбүздүн үй бүлөбүз жардам беришет каражаттан, анан өзүбүз тиктиребиз. Атайын барып бир жерден. Атайын барып тиктиребиз. Роза айтып атпайбы? Биз ушундай сахнага чыкканда биздин баягы формаларды көрүп, абдан эл суктанды депчи. Анан жалпы жонунан ушул топто канча форма бар? Формабыз аябай көп. Ар бир пенсияда бирден топ формада коесуз. Ар бир ырга, ар бир бийибизге, ар бир сценкалар эме кылабыз. Ошолорго кийинип чыгабыз. Бир 15дей бир формабыз бар. Жакшы, абдан көп экен. Эми 15 форма менен 15 ырдасаң эле өзү 1 саат болот го дейм. Ошол концертте дагы ошо улам кийинип чыгып атсак, кандай кийинип чыгып атасыңар, кантип жетишип атасыңар деп аяктагылар таң калышты да. Ал жерде баягы бизде Бишкек шаарында Достук күнү фольклордук тобу бар, апалар, талант апалар тобу. Алар ошол эле убакта көп улуттууларды ырдашат да, өзбектердин ырдашат, казактардын ырдашат, аны менен катар эле түркчө ырдап коюшат. Сиздерде да репертуарда башка тилде ырлар барбы же жалаң эле кыргыз тилдеби? Мен казакча ырдай алам. Анан эми кийинки убактарда бир өзбекче кошолуу деп атабыз, мындай попури кылып, ошондой кылып. Ошо анан эң башкысы казакчаны сиз ырдайт экенсиз да. Казакча. Жакшы, анда эмесе келиңиз эми бизге казакча эмес, кыргызча эле ырдап бериңиз эми, биздин көрүүчүлөргө кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен
Кадыр түн деген Абдрашид Урбаевдин, Акбаралы Тасмаевдин Кадыр түн деген өлең. Әйбәл кеттік енді біз. Кол чабуулар болсун. Ошо чүкөңүздү бериңчи, мен да көрөйүн. Чертиктеп. Себеп дегенде биздин апалар ушундай таланттуу, ушундай аспаптар каяктан ойлопту. Сиз топко кошулгандан бери ушундай аспап чертесизби? Ооба, ушул жанагы Роза кармат болгондо го. Ак болсого ыргактарына кошулганда ушундай арги мүйүз бирден аспап алганга чогулуп сүйлөшүп калдык да. Анан чогулуп сүйлөшүп калганда мен ушу чүкө чыгарайын деп чүкөнү чыгаргам. Анан бул Туркияга чейин барып келди. Көргөн чүкө турбайбы? Таң калтырып, эмеге чейин Казакстанга чейин барып келди. Аялар да сурашып, бул кандай деп. Анан ушул өзүм эме кылдым эле. Атайын ушул чүкө кагайын деп атайын ушун жазадым эле деп. Неберелериңиз чүкөмүн бериң деп элеби? Чоң апа чүкөлөрүмүн бериңчи, мен ойнойбуз деп эле. Ойнойбуз дегенде берип коем кечке. Чыгардыңызбы? Жок, чыгарбайм, жөн ойноп. Негизи мына ошол чүкөдөн мына ушундай жакшынакай бир муон чыгарышына эжекем да чертип атат а. Бул болсо бир чоң малдын чүкөсү экен. Буларды ким ойлоп тапкан топту? Ошо топту ар кимибиз өзүбүзчө ойлоп таптык да. Биз бирөөбүз чүкө чертели, бирөөбүз ким мындай чертели деп ушундай кээ дагы аспаптарыбыз калып калыптыр, ошолорду чертели деп баарыбыз тең. Жакшы, мына ошо өмүр жазы тобу деп атасыздар. Азыр анан карап отурсам комузда чертет экенсиздер, азат аягыңыздар бар экен, чүкө. Анан биздин эфирге ошо туура мезгилде биз азыр шылдыраңыздарды киргизбей койдук. Анан фольклордук топ кылуу планда барбы? Фольклордук топ кылып коелу, эми баарыбыз аспап чертип аткандан кийин деп. Эметип ырдайбыз. Кийинчерээк бир Жок, негизи мындай, жана концерт болгондо эме кылабыз, фольклордун топ кылабыз.
Жок, атты өзгөртүп коюш, мисалы Атты, өмүр жазы фольклордук апалар тобу деп койсо болобу? Билбейм. Себептен барыңыздар инструмент чертип отпайсыздар. Барыңыздар талант бар экен. Буюрса Мен ойлоңуздар. барып кеңешебиз да. Кийинки Сүйлөшөбүз. Роза кийинки келгенде ошондой кылып келиңиздер. Себеп дегенде барыңыздар өнөр болгондон кийин Талайбек, талант болгондон кийин, барыңыздар аспап чертип аткандан кийин фольклордук топ кылып деле чыгарып койсоңуздар болот. Азыр бізде ошол достук үнү фольклордук тобу бар. Алар да ошол бардык аспаптарды ойношот, бардык инструменттерди чертишет. Анан сиздерде да бар экен. Эми эжеке, мен муну чертип турайын. Сиз бир ырдап бериңиз. Мен дагы үйрөнүп алайын себеп дегенде. Апалар келгенде коштоп тура турган кыла. Кайсы чарбаны аткарып бересиз? Жарыгым сага деген ырдайм. Айбалы кеттик анда. Мен бул чүкөн чертип турайын, сиз алып чүкөн чертип кеттик. Жазамын иште дарытымды Күшті жүрек бұқпылып Дүниедегі дарысымды Дүниедегі дарысымды Ayelin jarı asmanda Açılap görgün asmanda Yarığın bağa digensi Jarı kekir kaçtır akkanına Jarı kekir kaçtır akkanına Bir gana sensin calcalı Sezimde büyük salabalı Çekerin ayçe nerilam ey Seni sürüp büyük darmanım ay Seni sürüp büyük darmanım Çekerin ayçe nerilam Айбали, кол чалар болсун. Анаркам Дөөлөт Казиеванын сөзүнө жазылган Рыспап Абдыкадыровдун жарыгым сага деген чыгармасы жакшы аткарып бердиңиз. Мен муну чертип колдорум уюп сиз көрүнүп калдыңыз да? Көрүнүп калдым да. Мен колдорум кадимде уюп калды. Негизи муну черткен киши чертет экен Талайбек, Мен деле аракет кылып атам, бирок менден негедир үн чыкпай жатат. Жакшы инструмент тандалыптыр. Түрктөр аябай кызыгышып. Түрктөр мындай чүкөндөр көп эме кылышпайт экен да көрүп алып аябай кызыгышты. Бул аспаптын аты эмне? Чүкө шылдырак. Чүкө шылдырак тура эле. Сиздин аспап сака шылдырак бар. Томбой деп коебуз. Томбой. Чүкө шылдырак. Жакшы. Розажа, мына ошол Түркияга барып келдик деп атасыздар. Чындыгында азыр сиздерди карап отуруп баягы кылган эмгегиңиздерге суктанып отурам. Туркияга эмне себептен барып келдиңиздер ал жака? Ал жака фестиваль болуп, чакыруу менен барып келдик. Фестивалга. Ооба. Кандай болду? Кандай өттү? Вообще жакшы тосуп алышты. Ар кайсы жактарга алып барып көрсөтүп, жакшы бизди узатышты келатканда дагы. Концерттерибизди коюп бердик ал жакта дагы. Ал жакта баягы кыргыздар эле келет бекен ошол фестивалга? Атайын түрктөр келишти. Кыргыздар азыраак болду, казактар келди. Ал жекте кыргызча ырдайсыздар же түрк тилинде дагы? Жок, кыргызча эле ырдадык. Кыргызча эле. Биздин музыкабызга кызыгып, угуп, монда аспаптарды алып барып, комуз немелерди ошого кызыгып атышты. Ошолорду Жакшы кармалап кол чабышып, ооба, сурап булардын чүкөлөрүн кандай дешип. Жакшы. Жакшы, эми ошондой фестивалдарга бат-бат барып туруң. Мен эжекеме чүкөзүн берейин. Анан чүкөнү чындыгында чертиш кыйын, буга деле талант керек, өнөр керек, Ал эми биздин дагы бир таланттуу эжекебиз мынакей биздин топко кошулду деп атасыздар. Анан Роза эжекем айтып калды, өзү келди. Өзүңүз баягы ырдаган кызгасызбы? Ооба, ырдаган кыз. Ала кестен ырдап жүрөсүз? Жок, кийин эле.
кийин эле ырдап калган. Кийин эле талант ачылды деп. Өзүңүз кай жактан болосуз, кененерге айтып берсеңиз. Жалал Абад областынын Көкжаңак шаарынан. Апалар Көкжаңакка концерт коебуз деген жок азырынча. Деп атабыз. Баягы топко киргенден кийин ошол жака концерт коет экен да. Өзүңүз канча бала болосуз? 4 балам бар. 4 балаңыз бар, а? Учурда балдарыңыз мына ушундай топко кошулуп, ырдап жүргөнгө суктанып атышабы? Апам таланттуу экен, апамдын таланты эми ачылды, ырдап атышат деп. Ооба. Неберелер көрүп сүйүнүп, а? Биз дагы мына эфирден сизди биринчи көрүп атабыз. Эми буюрса биздин 7-каналга бат-баттан келип турсаңыз, кийин жылдыз болуп каласыз. Эжелердин оптап калып ырдап, мына биздин эжелер, апалар биздин 7-каналга ар дайым келип өздөрүнүн талантын биздин көрүүчүлөргө тартуулап турат. Биздин көрүүчүлөр мына ушул топту күтүшөт, качан чыгышат деп. Себеп дегенде бизде республика боюнча карап, мына ушул таланттуу апалардын кызыгуу менен көрүп турушат да. Анан бул апалар мындай ырдайт экен, тура эмес ырдап койсо, тура эмес ырдайт экен деп бизге атайын кат жазгандар да болот. Анан колдон келишинче бирок биздин апалардын багыл адашып же болбосо бир жаман ырдаганын көрө элекпиз. Кудайга шүгүр, биздеги келген апалардын бардыгы таланттуу. Алардын арасынан мынакей бүгүндөн баштап сиз да кошулуптурсуз. Эми сиздин талантты көрөлүк. Келиңиз, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Айбыгып жүремин көкөзгөс. Дуэт кыласыздарбы? Макул, кеттик анда биз. Çınarlap dağın baramın, ingelip bir coşuyla içimden sığıp kalamın. Mezgilde ruşla zımırar, mendeli oynuyor celahde, kapıstan artta Kadağın ağlattırar, bir başka birine baskandan hey, bütün boy gede çınırar Mahavat gölün kaygırıp, manayım taşın kaygırıp Oynuyoruz düşkü olaklar Uygun sonlalam ayrılık Yaşlarga kıyın işeken ney Aytalmay gürüm aybırı bey Yaşlarga kıyın işeken ney Aytalmay gürüm aybırı bey Aytalmay gürüm aybırı bey Колчоолор болсун, эжеке мынакей бүгүндөн баштап топко кошулсаңыз, баягы айтып коет го, шоусу кезилди деп. Шоуңузду кезип койдук, бат-бат 7-каналга келип өзүңүздүн өнөрдү, өзүңүздүн талантты тартуулап, биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулап туруңуз. Эми топко кошулганда экен, жагып атабы? Жагып атат, жакшы кыздар. Эмнеси менен жагып атат? Бардыгы ачык айрым, билбегендерин түшүндүрүп атышат. Ошентип үйрөнүп атат. Туура, эми баягы бардыгын билиш кыйын, анан Роза эжеке турат. Буюрса сизди өзү жашнакай кылып көндүрүп алат, үйрөтүп алат дегенде анын жанында мынакей биздин айыбыз турат музыкант. Эми бардык жерде катачылык болот. Эфирге чыгуунун да өзүнүн сүрү бар, ырдоонун да өзүнүн сүрү бар, сахнага чыгуунда анын баарын буюрса мынакей Роза эжеке тургандан кийин баарын үйрөтүп болуш керек. Роза эже өзүңүз жөнүндө айтсаңыз эми топту жетектеп калыптырсыз, куттуктайбыз. Анан өзүңүз да Токтогулдун кызымын дедиң. Токтогулдун кай жеринен сиз канча жашыңыздан баштап ырдап баштадыңыз? Мен Токтогулдун өзүнөн болом. Жаш кезекте мектепте, андан кийин больницада иштегенбиз. Ал жакта ушундай хорлорго, ырларга катышып калчубуз. Анан бул жакка көчүп келгенден кийин жанагы топко кошулуп, анан кайра өзүбүзчө топ түзүп, ушул жакта ырдап жүрөбүз. Бул талай балабыздын коштоосу менен. Жакшы бардык. Жакшы. Мына ошол клиптер бар экен сиздерде, клипти тарттырганга жетишип атасыздарбы? Клиптер деле бар. Азырынча тартыла элекпиз, мурун тартылганбыз. Башкалар. Буюрса Дагы көбөйтөбүз аларды. быйылкы жылга клип тарттырып коюу, же болбосо дагы бир жакшы формат тиктирип коюу дегендей пландарда барбы? Пландарыбыз бар. Дагы бир формат тиктирели деген, анан кийин ушундай клип бир жактарга барып клип тарттырып келели деген ойлорубуз, планыбызда бар.
Жакшы, мына ошол клип бүтсө да биздин каналга алып келип бериңиздер. Силердин клипти ар дайым коюп турганга биз баягы даярбыз дегендей. Анан ошол эле убакта мына эжекелерибиздин ырларын угуп атабыз, абдан жакшы ырларды тандаган. Анан ыр тандоодо сиздин дагы салымыңыз болсо керек. Же апалар өздөрү айтабы ушул ырды дайын дедим элем десе макул болосу. Баардыгыбыз кеңешебиз, ушул ыр сага жарашат, же болбосо аны ырда, муну ырда деп бири-бирибизге кеңеш берип турабыз. Жакшы ошентип кеңешип кескен бармак ойт деп барыңыздар. Туура эле апалар бизге таланттуу апалар келгенде көбүнүн арасында ошол оончулары бар. Апалардын арасында таланттуулар көп да. Анан акындары бар, сөз жазып жүргөн. Өздөрүнүн ырларын өздөрү чыгарып алгандары бар, анча-мынчасычы. Сиздерде да ошондой таланттар байкалып атабы? Ыр чыгаргандан азырынча жок, анан мындай поэзияларды айткан бир кызыбыз бар, Кумар деген кызыбыз поэзия айтат. Биз концерт коюп аткан убактарда ортосунда чыгып поэзиясын айтып, анын артынан биз ырдап бийлеп кетебиз. Жакшы. Буйруза, Талай беке, сизде андай өнөр жокпу? Баягы эми музыканттардын көп эле бир оон жаратып берсем, бир калтырсам өзүмдүн артында бир эмгек дегендей кылып. Андай жок. Ырдай албайм, жакшы ырдай албайм ошентип. Сен эле аккордеон чертип музыка ойноп берип турасыз. Жакшы. Роза эжем, өзүңүз да бир ырдап бериңиз. Кайсы ырды ырдап бересиз бүгүн бизге? Кызыл өрүк. Кызыл өрүк кеткен өзү. Аз отурган. Мен азыр мен сизге эметкенде катуураак эле Кызыл өрүк деген чыгарманы аткарып берем да. Анда бизге келиңиз Роза эже. Анда эми атайын келгенден кийин бизге дагы бир чыгарманы өзүңүз аткарып бериң. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен Кызыл өрүк деген чыгарманы аткарып берем. Чыгарманы угуп алам да, кабыл алыңыздар. Чалар болсын, Кызыл өрүк деген жагымдуу чыгарма болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Өмүр жазы тобунун ырларына, алардын талантына, алардын өнөрүнө ортоктош болуп атасыздар. Апалар ар дайым бизге жекшембиде келип ушундай маанай тартуулайт. Ушул кече дагы бүгүн биздин көрүүчүлөргө абдан жакшы маанай тартылып отурасыздар. Анан Роза эже, кайрылы сизге суроо. Биздин комуздар чертилбей турат дагы деле болсо. Биздин көрүүчүлөр болсо, булар апалар комуз менен качан ырдайт болду экен деп мүмкүн суктанып карап аткандыр. Комуз менен кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? Жылкычын
Жылкычын ыры. Ашыралы Айталиев. Ашыралы Айталиевтин жылкычынын ыры деген чыгарманы келиңиздер эми комустарды алыңыздар дагы. Жылкычынын ырын бир комуздун коштоосунда. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин апаларыбыз азыртан топтоо баардыгы комуз үйрөнгөн. Анан комуздарды карасам Розожо бирине бир окшош. Атайын заказ менен буйрутма менен алдыңыздар. Бир жерден алганбыз да бардыгын. Комуздан дагы ушул Талай байкеден сабак алып атасыздар, э? Жакшы, буйруса эми музыкантыңыздар бар экен, сиздерди окутчу агайыңыздар бар экен дегендей. Жылкычындарын ырдап бериңиздер, эми келиңиздер. Чалар абдан жакшы чыгарма болду. Анан баарыңыздар комуз үйрөнүп алганга абдан таң калып атам. Чындыгында билчиңиздер беле негизи кичине? Такыр билчү эмессиз. Нөлдөн баштадык да коюм. Нолевой класстан баштадык. Талай байке, апаларга комуз үйрөтүү кыйынчылык жаратпай элеби? Кыйын эле. Чыдаш керек. Башка даярлар черте аласыздарбы же азырынча 1-2 ырга даярдык көрүп турасыздарбы? Аккептер дегенди черте алабыз. Азаматтар. Эң башкысы эми кичине кол көнгөндөн кийин баягы ырларды таап кетиш, чертип кетиш оңойлукка жаралып калат. Анан ийгилик каалайлы сиздерге. Мынакей комуз үйрөнүп калыпсыздар. Мүмкүн кийин Талай байкеден талашып аккордеон үйрөнүп алып болушуңуздар керек, Эң башкысы чыгармачылык ийгилик. Алтындай убакытты бөлүп бүгүн келип биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартылат деген ойдобуз. Анан эми Розожо өзүңүзгө бир микрофон берелик. Анан ошо менен эфирибизди жыйынтыктайлык. Мына ошентип биздин концертибиз да бүтүп атат. Эл журтубузга көрсөтүп өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп атабыз. Кыргыз элинде дайыма тынччылык болсун, өнүгүп өссүн. Балдарыбыз, бала чакаларыбыз ошо жакшы күндөрдү өткөрүшүп, ошолордун жакшылыктарын көрүп мына апалар сүйүнүп жүрө берели. Апаларыбызга да ден соолук, өзүбүздүн иштерибиз дагы ийгиликтүү боло берсин. Бул бакыт балабыз да бизди мына эл журтка көрсөтүп атасың, сага да чоң рахмат. Иштериңерге ийгилик болсун, өмүрүңөр узун болсун. Дайым ушинтип бизге окшогон апаларды эл журтка көрсөтүп, биздин таланттарыбызды өстүрө бергиле. Рахмат, апалар сиздерге да ыраазычылык билдирели. Талай байкеге ыраазычылык билдирели. Ушундай апалар жаркырап, ырдатып, ар дайым бирге алып жүрүңүз. Себеп дегенде биздин апалардын ушу көксөп калган жери, жетпей калган жери ушу музыкант болуп калат. Көбүнчө музыкадан аксап калышат. Анан мынакей Талай байке бар экен, эми сиздер менен бирге чогуу ушундай жаркырап, эфирдин жүзү болуп келип туруңуздар. Биздин 7-каналдын эшиги ар дайым сиздер үчүн ачык. Кайсыл убакта жаңы форма болсо, жаңы кийим болсо, эмне жаңылык болсо келип, биздин
биздин теле аркылуу жалпы журтка өзүңүздөрдүн талантты тартылап туруңуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Биздин эшик ачык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ушундай таланттар болсо, сиздердин араңыздарда да биздин эшик ачык. Сиздер көрүп жаткан 7-канал, андыктан 7-каналдагы таланттуу апалар теле программасына келүүнү каалап, көксөп келе албай жатсаңыздар, төмөндөгү жазылган номерлерге байланышып келсеңиздер болот. Сиздердин талантты өнөрдү биз жалпы теле аркылуу жана ошондой эле биздин 7-каналдын Instagram, Facebook, YouTube каналдарынан жалпы журтка көрсөтүүгө ар дайым даярбыз. Эгерде биздин эфирди көрбөй калдык, кандай жерде болду экен, кандай таланттар болду экен десеңиздер, 7-каналдын YouTube каналынан жана ошондой эле Facebook баракчасынан, Instagram баракчаларынан көрүп турсаңыздар болот. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруп, сак саламат болуңуздар.